Учурда Тышкы иштер министрлигинин кызматкери Бактияр Шакиров коронавируска каршы вакцина сайдыргандан кийин көз жумду деген маалымат иликтенип жатат. Кечээ 1-апрелде Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин консулдук кызмат департаментинин директорунун орун басары Бактияр Шакиров каза болду. Бул тууралуу Кыргызстандын Россиядагы элчилигинин басма сөз кызматы билдирди. Өлүмдүн себеби азырынча белгисиз. 39 жаштагы маркумдун жакындары билдиргендей, ал бир күн мурун COVID-19 каршы эмдөөдөн өтүп, биринчилерден болуп Sinopharm вакцинасын алган. Бактияр Шакиров Москвага курстан өтүүгө кетмек. Ошондуктан ал өзүн коргоп, эмдөө процедурасынан өтүүнү чечкен. Эске салсак, 29 мартта Кыргызстанда COVID-19 каршы Кытайдын Sinopharm вакцинасы менен эмдөөнүн биринчи этабы башталды. Эң алгачкысы болуп түз эфирде саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев өзү эмдилген. Жалпысынан препараттын 150 000 дозасы алынган. Ал 75 000 кишиге жетет. Биринчи кезекте ал Бишкек, Ош жана Чүй облустундагы медиктерге, социалдык кызматкерлерге жана укук коргоо органдарынын өкүлдөрүнө сайылмакчы. Бир суткада 162 кишиден вирус аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлиги билдирди. Маалыматка караганда Бишкек шаарында 112, Чүй облусу 39, Ош облусту 1, Ысык көл облусту 7, Жалал Абад облусту 1, Баткен облусту 1 кишиден вирус табылды. COVID-19 илдетинен каза болгондор катталган жок. Март айынан бери 88 700 киши вируска чалдыгып, 1500 бейтап көз жумду. Райымбек Матараимов ооруканадан номер 47 абакка которулду. Коррупцияга жана кылмыштуу кирешилерди адалдаштырууга байланыштуу айып тагылган бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матараимов номер 47 абакка которулду. Бул тууралуу улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматы маалымдады. Матараимов быйыл 18 февралда УКМКга сурак бергенден кийин экинчи жолу кармалган. Ага кылмыштуу кирешилерди адалдаштырууга байланыштуу айып тагылган. 20 февралда 2 айга камалган. Кийинчерээк ал ден соолугун начарлап Бишкектеги Биккарт медик ооруканасына жаткырылганы кабарланган. Бишкектин 1-май райондук соту 11 февралда Райымбек Матараимовду коррупция беренеси менен күнөөлүү деп таап, 260 000 сом айыппул чегерген. Ал бажыда коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып, буга чейин бюджетке 2 миллиард сом төккөн. Кыргыз-өзбек чегарасы Сохто 2 бекет ачылды. Өзбекстандын Кыргызстандагы Сох анклавын бул өлкөнүн негизги аймагы менен байланыштырган Сох Ришат жолундагы кайтпас жана өтүкчү чегара бекеттери ачылды. 1-апрелде өткөн бекеттердин расмий ачылышына Кыргыз өкмөтүнүн Баткен облустундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Өмүрбек Субаналиев, Өзбекстандын Фергана облустунун акими Хайрулла Бозоров, эки өлкөнүн күч органдарынын өкүлдөрү жана жергиликтүү тургундар катышышты. Маалыматка караганда мындан ары аталган бекеттерден жүргүнчү ташыган автоунаа жана жөө жүргүнчүлөр күндүз өтө алышат. Азырынча оор жүк ташуучу автомашиналарга уруксат берилген жок. Кыргыз-казак чегарасы Ак жол өткөрүү пункту ачылды. Бүгүн 2-апрелде Кыргыз-казак чегарасындагы Ак жол автожол көзөмөл өткөрмө бекетинин ачылыш аземи өтүүдө. Буга чейин Ак жол автожол көзөмөл өткөрмө бекети жабылып, ал жакта оңдоп түзөө иштери жүрүп жаткан. Былтыр декабрь айында чегара кызматы Ак жол көзөмөл өткөрмө жайын оңдоо иштери 68% бүткөнү маалымдалган. Мурдагы вице-премьер-министр Равшанбек Сабиров Ак жол көзөмөл өткөрмө жайын реконструкциялоо менен жарандарга ыңгайлуу шарт түзүлөрүн айткан. Ошондой эле мамлекеттин аброю көзөмөл өткөрмө жайларынын сырткы көрүнүшүнөн көз каранды экенин, ошол себептен жаңылоо иштерин сапаттуу жүргүзүү керектигин белгилеген. Көзөмөл өткөрмө бекеттин жаңылоо иши республикалык бюджеттин эсебинен каржыланып, курулуш иштери толугу менен аяктап өткөрүү иштери жанданат. Кытай Кыргызстанга 63 миллион сомдук жардам жөнөттү. Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлигинде Кытайдан келген кезектеги гуманитардык жардамды тапшыруу иш-чарасы болуп өттү. Бул тууралуу аталган министрликтин басма сөз кызматы кабарлады. Маалым болгондой, иш-чарага саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри Алымкадыр Бейшеналиев жана Кытайдын Кыргызстандагы элчиси Ду Девин катышты. Гуманитардык жүктөө бир жолу колдонуучу коргонуучу кийим, колкап, хирургиялык бет кап, коргоочу бет кап, медициналык коргоочу көзайнек, бахила, халат, баш кийим, жасалма дем алдыруучу аппараттар, ПЧР аппараты болгон. Жардамдын жалпы суммасы 63 миллион сомдон ашат.